15 Narın daryoсуна жүк ташуучу унаасы менен түшүп кеткен айдоочунун сөөгү табылган. Маалыматка ылайык, айдоочуну издөө иштерине 198 адам тартылган. Алардын катарында ÖКнүн куткаруучулары, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар болгон. Эске салсак, 13 август күнү дөбөлө айыл аймагынан эки нарын жана таш башат айылдарын бириктирип турган ички чарбалык унаа өтүүчү жыгач көпүрөдөн КамАЗ үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа өтүп бара жаткан учурда көпүрө сынып, унаа нарын суусуна кулап түшкөн. Мэриячы ушунчалык жанагындай кыргыздын тили менен айтканда мындай эме болуп калган, тиремчи болуп калган. Как попрошайка болуп калган. Мы всех просили, мону берип турчу, бир техника берип турчу, бир экскаватор берип турчу, бир погрузчик берип турчу, либо там подкрутить. Нет, такого не должно быть, уважаемые коллеги. Мэрия деген чады, мэрия, хозяин города. Хозяин города. Это вертикаль власти, он туш керек. Мэр должен быть честным, порядочным, чистоплотным должен быть. Не взяточником, не коррупционером, не вором. Вор болбаш керек. Не вором он должен быть. Он чистоплотным человеком. Вот тогда дело пойдет. Если я начну воровать, он начнет воровать. И вы начнете воровать. И другие начнут воровать. Поэтому таза адам кеш керек. Таза. Биздин урматтуу президент Садыр Нуркожоевич мен бул жага жиберткенде айтты. Урматтуу Камчы Кылычбаевич айтты. Жеңишбек Шерематович бир тиын албагын, элдики буйрубайт. Элдики буйрубайт, элдикин элге бер. Арам тамак жебейлик. Кудайга шүгүр. Жашыбызда 55-60 жакындап атат. Келе шаар үчүн иштеп коелук. Келе мамлекет үчүн иштеп коелук деп атат. Давайте мынакей наглядно на лицо мына көрүнүп атат иштегендер иши. Бул мен жалгыз мен иштеген жокмун. Мэрия иштеп атат. Мен коллектив иштеп атат. Силер чогул иштеп атасыңар. Депутаттар чогул иштеп атат. Бул бардыгы урматтуу туугандар, биздин келечегибиз. О шаар канчалык өнүгүп өссө, канчалык жаркылдап турса, биздин абырыбыз болот. Биздин жүзүбүз болот. Эгер мынакей ош шаарыбыз чаңып, боп, иламсырап турса, эчтесе